Биздин конкурска Чүйдөн, Таластан, этникалык кыргыздардан. Бул бир катарга тизилип шамаланып тургандардын баары койдун башын таза мүлжүйүн, туура бөлөм жана ар бири көзүн, кулагын, таңдайын, мээсин жана башкаларынын баарын тартиби менен бөлүштүрөм дегендер. Арасында мен дал ушул иште мыктымын деген карапайым адамдар, журналисттер жана саясатчылар бар. Мен Кыргызмын долбоорун алкагында өткөрүлүп жаткан алгачкы иш-чаранын өзөгүн да дал ушул учур түзөт. Анткени булар көргөзгөн баш мүлжүү философиясын тескеп карап турган калыстар тобу туура же туура эмес деген чечим чыгарып, туурасын элге жайылтуу максаты ишке ашат. Баш жөө маданиятындагы ошону менен көп бир философиялык нерселерди айткан. Мына ушуну кайра элге сиңириш үчүн эми 10 жыл, 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Баш жебейм, устаканды бөлүштүргөндү билбейм, койсо сойгонду билбейм деген кыргыздар өсүп жатат да. Ошондуктан ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүктөрүн сактоого аракет кылыш керек. Мына ушул биздин долбоор бирден бир ушунун багыты катары ушул ишти алып атабыз да. Аксакалдар туура айтып атат, ууртунан акырын кесип, үйеси аксакалдарга ооз тийгизет. Анан кийин бөлөттө бир кулагын ошол үйдүн ээси алып калат да, бир кулагын небересине деп ошол жерде аксакалдын небересине кулакты берет. Көпчүлүккө маалым болгондой койдун башын тартуу республикабыздын аймагында ар башкача болуп жүрөт. Ар кимиси өз аймагыныкын туура деп эсептешет. Мисалы Көл тарапта кичүүсүнө тартылса, Талас, Чүй облустарында жана түштүк аймакта баш улук деп улуу кишилерге жанына вирус туккан жамбаш, тыштуу кабырга же каржылык кошулуп тартылары айтылды. Буга катар Кыргызбол долбоорунун алкагында өткөрүлүп жаткан алгачкы иш-чаранын жүрүшүндө кээ бир нерселер айтылбай калып жатат деген пикирлер да айтылып, толуктоолор, оңдоп түзөөлөр чакырылган коноктор тарабынан айтылды. Анан эң важныйын бияктагылар билбейт экен. Негизи эле башты аялга бербейт. Бул жөнүндө билбейт атта, себеп деген башты жээп саласың деген ойду. Үйдөн өлүп чыгат. Ошондой мындай ырым-жырымдар бар. Биякта көп айтылбай атат да, ошон үчүн башты аял затка бербейт. Анан кээ бир жерде баш улуу деп аксакалга берип атпайбы? Деги кичинекей балага берет. Улуу ар кандай болуп кеткен. Эми ушуну акырын менен көч бара-бара түзөлөт дегендей, акырындык менен бир салтка кирип алса ошондой аргача. Анда бир жакшы болот да. Бирок калыстар тобу койдун башын мүлжүүгө катышкандардын баарыныкы дээрлик туура. Бирок көрүнчү кишинин көзүнө көрүнчү аз-маз катачылыктар кеткенин да билдиришти. Бырчалаган ал эмеге деле кирбейт. Мен атайын барып көрдүм, кээ бирөөс мындай жука сөөктөрү сындырып таштаптыр, көбөйсүн деп. Эми ашып кетсе 15-тин тегерек эле болот да. Мына ушулардын баарын карадык. Анан жанагы башты устукан катары тартылбайт, ал туура, анан башты ороп кетпейт. Анан ошол үйесинде калат, ошол баш кайсы жерден болсун. Анан ушунун баарын карап, чындыгында кызыл чекке болдук. Кызыл чекке болуп атып, анан кийин таптык. Ошол калыстык менен болду. Рахмат. Баштан башта Кыргызбол долбоорунун алгачкы иш-чарасы дал ушундай аталыш менен башталганынын да себеби бар. Анткени уюштуруучулар ырым кылып, устукан тартуу маданиятын жалпылап көрсөтүүдөн мурун алгач койдун башын туура мүлжүү, тартуу, аны бөлүштүрүү сыяктуу илгертен келаткан жол жоосун элге, кийинки муунга туура жеткирүүнү максат кылышкан. Анткени ар бир улут өзүнүн өзгөчөлүгүн сактап калыш керек деген уюштуруучулар мындан ары дал ушул аянтчада тагыраагы Дасмия этнокомплексинин аймагына чакан кыргыз айыл уюштурулаарын жана бул жерде кыргыздын салт санаа, үрп-адаты, музыкасы жаңырып, манасы айтылып тураарын жарыялашты. Бул жерде көп эле мен аралашып жүрөм, баарынын көйгөй ушундай. Неберелердин баары орусча сүйлөйт, кыргызча билбейт деп. Анан менимче мындай жүрө берсек, чындап эле бизде келечек кыйын болуп калат. Ошон үчүн мына кыргыз бол деп түз эле айттык да, түз эле айтылып, баягы элге түшүнүктүү кылып ушул ишти баштайлы деп турабыз. Ушул мына сезон Кудайым буйруса ачылат бир жумадан кийин. Бул биринчи ишибиз. Анан ушул жерге келиңиздер, неберелер жетелеп келиңиздер, өзүңүздөр келиңиздер, кандай ойлоруңар болсо ошол жерден айтыңыздар. Бул жерде бүт ошол кыргыздын дүйнөсү, кыргыздын айылы, ошол оюн зоогу, бүт тамак ашы, ыры бийи, манасы баардыгы ушул жерден күнү түн менен ушул айтылып турат. Бул эми ай сайын тил боюнча өзүнчө өткөрүлөт, манас айтуу боюнча өзүнчө өткөрүлөт. Ар бир кыргыздын салты эми азыр учурда коомдо дин менен салтты
карама каршылык ою абдан күчөп баратат да. Ислам дининде мээримдүүлүккө, тынчтыкка үндөгөн дин болсо, салтыбызды сактайлы, ошол биздин ата бабаларыбыз мусулманчылыкты тутуп келген, ошонун ичинде дагы салтты сактап келген да. Мына ошондуктан ушул карама каршылыктарды кандай жое алабыз? Ушундай идеологиялык багыттагы иш-чаралар менен жөнгө сала алабыз. Ал эми бүгүнкү иш-чаранын жыйынтыгында койдун башы менен жаагы эки башка салынбайт, өзү кыз кишиге берилбейт. Кыз алган куда жакка баш тартылбайт, баш аял кишиге жана күйөө балага тартылбайт деген сыяктуу бир топ болчу жана бул иште болбочу пикирлер айтылды. Тактап айтканда, кыргыз эли илгертен бери колдонуп келген жүйөлүү пикирлер ортого салынды. Бакытбек Болсунов, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек.